Гамбургерде иштейм, эт Бишкектен келет. Мен билбейм кандай жасалат, не кылайын. Эгерде аны билбей атсаңыз, мындай кыласыз. Азыр бүгүнкү күндө мусулманчылыкка биз абдан терең кирип, улам амал кылып башталды. Сиз эң жакшысы кожоюн менен сүйлөшүп, келе ушундай кылалы. Азыр адал стандартта жасалып келе турган, жасап бере турган жерлер көп эле калды. Мен ошону табайын деп, изилдеп таап туруп ошол жерден алдыртып жасай турган болсок, иншалла сонун болот, береке болот, ахиретте да жүзү жарык болот деп ыңгайлуу жагына буруп койсоңуз болот. Бүт эле көнөт, көнбөй койбойт. Ошондой кылып ыңгайлуу жака, туралаган жака өтүп кетсек жакшы болот. Себеби дегенде мен бер болбойт экен деп эле секирип бөлөк жака секире бербей. Барган жерибизди оңдоонго өтүшүбүз керек. Бая Саид Нурси айткандай, сен пожарныйда иштеген, өрт өчүргүч ишканада иштегендей, өрт өчүргүч бол да. Эмнеге дегенде, өрт өчүргүч эшигин тыкылдатып отурбайт, Кудай сактасын. Эгер үйдө өрт чыгып кетсе, чурк аппаратта дарбаза бар, баарын талкалап кирип барып, адамдарды өлүмдөн не кылат, куткарып калуунун иши менен не болот, алектенет деп. Ал тыкылда кийимченсиңби, кийимиң барбы, жокпу карабайт да, кирип барып куткарат. Ошол сыяктуу азыркы заманда мына такыбалыкка жатат, мына жатпайт деген заман эмес. Эң негизгиси арамды адал, адалды арам деп коюп, тозок отуна түшүп кете турган абал болсун, амал болсун, тамак аш болсун, ошолорду адалдаштырып, туура жолго буруп, ичине кирип барып адамдарды эмне кылышыбыз керек? Биз туура жолго салганга өзүбүздү далбастап болсо аракет кылып, болгон дараметибиз, болгон күчүбүздү жумшап, ичине кирип кетишибиз керек экен. Анан кийин жок, алар мага ыңгайлуу шарт түзүп бериш керек деген туура эмес. Биз барып аларга ыңгайлуу, исламга ылайык келген шарттарды түзгөнгө эмне кылышыбыз керек? Биз сунушташыбыз керек. Мындай кылсак мындай болот, тигиндей кылсак тигиндей болот деп аракетибизди, талантыбызды, өнөрүбүздү көрсөтүшүбүз керек.